башка муктаждыктан пайда болду. Мен деле ата энелер менен иштегенде жеке эле иштей берип анан агайдын эмнелер мектеби боюнча программасы 2012 жылы кызы бар экен. Өткөндө группага да жөнөткөм. Ошону сактап кантип иштээрин билбей эле жүргөм да. Анан кийин Салтанат менен таанышып, ушул ишке келип калдым. Бирок чын менен Сухомлинскийде окуп, дүйнөлүк педагогдорду окуп алып таң кала берчүбүз. Ошо өздүн жаныбызда эле мыкты агайларыбыз бар экен. Ошолордун ишин жайып, ошолордой результатка жетели. Анан жылдын башынан бери эле чын кермен сабак берип, аябай ушул күнгө жеткенге менен иштейт сабагында. Жолго коюлуп калды десем болот азыркы күндө. Азыр биз сөзсүз түрдө башталгыч класстыкын өзүнчө өтүп турабыз. Анан жогорку звенонун өзүнчө өтөбүз дагы. Анан баягыда эле жакында эле башталгыч класстардын мыкты ата эне конкурсу болуп өттү. Мыкты ата эне конкурсунда мурункудай ырдап бийлегенге көңүл бурбай, ушул азыркы күндөгү актуалдуу маселелерди сценка кылып алып чыкканга аракет кылышып, ата энелер жакшы деңгээлде өтүп беришти. Анан ата энелер мектебинин иши андан ары дагы жүрүшө беришине тилектешпиз да, себеби бул биз мугалимдердин өзүнө эле бир жардамчы да бул. Жанагы айтылып аткандай ашыкча иш эмес. Ошол эле ата энелер чогулушунун ордуна эле ушул энелер мектебин өтсөңүздөр жакшы жыйынтыктарды беришет. Мисалы бизде 4-Б классында өзү деле ушул активист мугалим Жаманкул Айзада деген эжекени биз баса белгилеп көрсөтө алабыз да. Себеби ошол 1-класстан баштап өттү. Азыркы күндө балдары 80% билим сапаты жетишкендик менен 4-класста аякташып атат да. Ар бир булар уже энелер өздөрү өтүп калганда бири-бирине сабактарды бөлүп берип коет. Энеси, эжекеси ошол боюнча өтүп калган да. Анан биз тест даярдап, тест алып, биринчи бөлүм ошол менен аякталды да. Анан экинчи бөлүмдө дагы биз могу бара эжеке көрсөткөн ар кандай көрүнүмдөрдү көрсөтүп, энелерге жакшы оюндарды сунуштадык да. Баягы чындап эле бул эжеке айтып атпайбы, ата эне бала ата энени карап түстөнөт да. Анан ата эне тамак учурунда телефонун пайдаланып тамак ичип атса, албетте бул көрүнүм дагы балага да өтөт дагы, бала дагы ушул нерсени адатка айландырат да. Анан көп учурда биз ушу башталгыч класстын окуучулары менен жана майда моторика боюнча дагы Балдар менен ушул мектептен эмне алып чыкканын башка ата энелерге караганда көрүнүп деп турабыз. Эми айтканыңыз өзүңүз деген эмне? Мисалы, ушак айтпа дейбиз, урулуба дейбиз, жашынакай кийинип жүр дейбиз, же болбосо кечикпей бар дейбиз, дагы өзүбүз кечигиз. Жанагы бал деген бар, тутушевдин айткандай. Балды жебе деп айтыш үчүн мен өзүм бал жебешим керек дегендей, биринчи өзүбүз аткарышыбыз керек экен. Соңго мына ушул ата энеге жеткизишибиз керек. Демек сиз балаңызга тарбия берерден мурда, мисалы үчүн балам ушак же кызым үчүн айрыкча байкасаңыздар, могу 5-6 класста мен сабак берип жүрөм. Эркек балдар сүйлөсө, билбейм, мүмкүн сиздерде райондо бирок ата тарбиясы деп айтып койсок, ошол жерде 30% аталар көп келди да, аябай көп келишти. Анан ошондо келип ойлоп айтышты да, сөздөрүн беришип атты, келип атканда атпай, бир эжеке мындай айтты, менин ата энем кылазым мага бир каршы болуп келбейт ал деди. Анан бул ата эне каршы, бул ата эне каршы деп мага өзүнчө жазып берип койду. Ошол ата энени мага берип койду, ошол менен иштешип атып бүткөн. Келиңиз, биздин оюңуз кандай деп 2-3 ата эне кылсак, ошондо айтпады. Биз тура эме түшүнүп алып көрсө биз жардам бериш керек турбайбы, мугалим жөнүндө эле биз жерге тепсип аттык деп. Анан экөө эме сабак өткөндөн келип айтып атпайбы, силердин бараагыңар кетет экен, мындай экен, спонсор болуп берейинчи, мындай болуп берейинчи деп өздөрү эле келип алып дейт. Эң ушунун таасири, эң пайдасы ушу ата эне мектеби ушинтип. Көбөйтө берсек, ата эне өзүбүзгө, биз ата энеге барбайт экенбиз, ата эне өзү эле келип бизге кантип келгенин эле билбей калат экенбиз да. Жана энелерден караганда позитив болуп сонун суроолорду канча өздөрү сонун катышат экен. Анткени мен ошодон көрдүм да, сонун өттү да. Анан ушу жана айткандай жүрөк мүнөздү кереги жок. Ошо келгенче ата эненин бир оюн кылсак, көйгөйүн алсак, ошо баласы болгонубуз. Анан кээде мен баягы сабак өткөндө катар тургузуп ата энеге айтам да, бир суроолорду берем. Мисалы сиздин баалуу буюңузду сындырып койду балаңыз, эмне делеңиз десек, мынакей эжеке өзү ушул сабактарга катышып жүрдү. Мынтип айтты. Мен ата энелер мектебине сиздин сабагыңызды 4-жолу 5-жолу катышып атам, ал баланы мурун эмне сындырдың, эмне көк мээсиң деп кыйкырыш үчүн дейт. Азыр андай эме тарбия кылбай калдым дейт да. Мындай кой меники деле сындырба, мындай кылып жакшы ушудан сабак алып балдардын эмне кылып атырмын деп жөнгө түшүп калды да ата энелер чайбай. Соң эмесин чыгарып келди да. Мен ойлонуп атырмын да. Соң ишиңиздерге ийгилик. Чырмала эжеке менен Зарина эжекебизге чоң ыраазычылык билдирем. Саламатсыздар. Активдүү болуу керек дешип. Мен бул ата энелер мектебине катышып, ушуну
иш алып баруу менен жакшы гана нерсеге жете алдым. Анан мындан аркы да Топ менен иштейт сабагында. аягына чыгаралы, жакшы жакшылыктын жарчысы болуп эле эми коомдо тарбиялоо эң биринчи ошол агартуучу биздин милдетибиз да. Себеби ошол чөйрөдө коомду кандай тарбияласак, ошол чөйрөдө менин балам дагы, башка бирөөнүн баласы да, баарыбыздын балабыз тарбияланат да. Анан ошол себептен эми ишибиз алга жыла берсин. Мисалы бизди эч ким бул жерге мындай мажбурлап келген жок. Өз ыктыярыбыз менен, өз каалообуз менен ошо кызыккандыктан чогулуп атабыз. Анан жакшы иштин жарчысы болуп атабыз. Ишибизде ийгиликтер боло берсин. Мындан ары дагы ынтымагыбыз бекемделе берсин. Ошо энелер мектебинен да сабактарды көрдүк. Ошол элибизге ынтымак боло берсин. Ушул жерден билинип атат коллективибиздин жакшы экенин. Анан ушунусу улана берсин. Бунун башында турган Салтанат эжекеге ыраазычылык. Бул эжеке мен баягы киносу чыкканда таарынычымды да ал жерге да жазып алгам. Гапыр агайдын чын-чынына келгенде жайылткан ушул Салтанат болчу да. Эң биринчилерден болуп, WhatsApp группалардын ичине кайнай берген. Бирок видео сабактарын баардыгын жайылтып, күн түндөй жайылткан ушул Салтанат болчу. Мына мисалы Гапыр агайдын аркасы менен ушу жаман нерсе көргөн жокпуз. Мен деле ошол жака барып келгенден кийин башка бир заряд менен келгем, чын-чынын айтсам. Анан бир жыл эшикти жаап иштедим. Анан экинчи жылы кой деп козголо баштадым. Анан ошонун да бирден бир себеби Салтанат. Ошол эжеге мынтели, антели, тигинтели деп атып, анан биргеликте иш алып баратабыз. Ошол эжекелер жакшылык боло берсин. Мындан ары дагы ынтымагыбыз арта берсин. Ыраазычылык бар.